Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман тууганым, бүгүн дагы Ибн Хажар Ал-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабагыбызды толуктамакчыбыз. Андан кийинки дагы оор күнөөлөрдүн катарында бул Ал-Хауду фима ла я'ни. Киши өзүнө тиешелүү болбогон, ага эч кандай тиешеси жок болгон сөздөргө же иш амалдарга киришүүсү бул шариятыбызда оор күнөө деп келет. Албетте Аллах Таала бул инсаниятты жаратып, алардын өзүнө гана тиешелүү болгон ибадаттарды милдет кылган. Жана алардын акылы жеткен нерселерди гана кабар берген. Жана Аллах Таала бир нече иштерди инсандын ал ишке эч кандай тиешеси болбогон нерселерге инсандын киришүүсүнөн Аллах Таала кайтарып койгон. Эми инсанга милдет болгон нерсе ал бул дүйнөдө анын убактысы Аллах Таала буйруган өзүнө тиешелүү гана ибадат менен алек болуш керек. Ал эми өзүнө тиешеси болбогон башка бир ашыкча сөздөргө киришип кетүүсү же башка бирөөлөрдүн ишине аралашып кетүүсү бул шариятыбызда чоң күнөө болуп эсептелинет. Эми бул кишиге тиешелүү болгон нерселер кээде инсан бул нерсе сөзүндө болот, кээде анын амалында болот. Эми сөзүнгө келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ястахимул иману абиден хатта ястахима калбуху." Инсандын иманы туура болбойт, качан анын жүрөгү түз болбоюнча дейт. "Вала ястахиму калбуху хатта ястахима лисануху." Инсандын жүрөгү оңолбойт, түзөлбөйт, анын качан ошол тили оңолбоюнча дейт. Демек инсан тилин ашыкча сөздөрдөн сакташ керек. Же өзүнө тиешеси болбогон эле сөздөргө киришип кетүүсүнө, же анын илими болбогон бир сөздөрдү айтуусунан, анын кесибинен болбогон, же анын бир такыр эле бир тиешеси жок болгон сөздөргө киришип, илимсиз мына ошол сөзгө аралашып, убактын ошол нерсеге же динине же дүйнөсүнө пайдасы жок нерсеге коротуштугу бул инсандын жүрөгүндөгү иманына чоң залакасын тийгизет. Пайгамбар саллаллаху башка хадистеринде айтат: "Ла яблугу абду хакикатал иман хатта яхзина билисанихи." Инсан имандын акыйкатына жетпейт, качан ал тилин сактамайынча дейт. Жана дагы башка хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз бин Жабалга: "Иннека лан тазала салиман масакатта." Сен эгер деле унчукпай турган болсоң, анда сен саламат каласың дейт. "Фейда такалламта кутиба лака ау алейка." Эгерде сүйлөй турган болсоң, анда ошол сөзүңө сенин пайдаңа сооп жазылат, же сенин зыяныңа күнөө жазылат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тилди сактоого бизди чакырат. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тилдин аябай коркунучтуу экендигин баяндап, мындай деп кабар берет: "Инна ражула ла ядуну минал жанна хатта якуну байнаху ва байнахи лазираун фаятакалламу би калиматин фаятабаиду минха аб'ада мин санаи." Инсан кыямат күнүндө бейишке кирүүсүнө бир чыканак калган кезде мына ушундай бир сөз сүйлөгөн болот. Бул сөз ага тиешеси жок болгон бир ашыкча сөз сүйлөп койгон болот. Мына ошол сөзү себептүү Аллах Таала бейиштен сонага чейин ушундай алыстап кетет деп Пайгамбар баяндап берип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул тилдин апат балеси аябай коркунучтуу. Биз тилибизди ашыкча сүйлөгөндөн же өзүбүзгө тийиштүү болбогон, өзүбүздүн илимибиз болбогон
ешқандай бір тасықталбаған сөздерді сөйлеуден біз сақташымыз керек. Өзгөчө шариат қайтарған сөздер болып тұрған болса, бұл нәрсеге инсан сөзсіз түрде қиямат күнінде есепке тартылады. Муаз радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келіп іштерді сұрайды. Пайғамбар хабар беріп, чоң амалдар туралы хабар беріп, біткеннен кейін не пайғамбар Муазға: Муаз, саңа бір чоң ұлы іс жөнінде үйретіп қояйын ба? Егер сен ошоны атқара тұрған болсаң, жоғарыдағы амалдардың барын соңына жетесің, барын сақтап қалған боласың дегенде, Муаз: бәлә я Расулаллах, айтыңыз дегенде пайғамбар тілін қармап тұрып, о тіліңді сақта деп айтқан. Ошондо Муаз: я Расулаллах, біз сөйлеген сөзімізге дағы қиямат күні есеп қылсап береміз бе дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Муаз, инең жоғары тұғыр Муаз деп пайғамбар ушундай катуу айтып, қиямат күні адамдардың чокусу менен тозокко алып келе турган нерсе алардын тили эмеспи дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман туганым, биз қиямат күнүндө ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө жооп беребиз. Ошондуктан ар бир сөздү сүйлөр алдын биз 7 өлчөп бир кечишибиз керек. Ар бир таштаган кадамыбызды ойлонуп басышыбыз керек болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде алар кандай гана бир сөз сүйлөбөсүн, аларды жазып турган, аларды көзөмөлдөп жазып турган периштелер бар дейт. Ошондуктан инсан сүйлөгөн кезде сөз түрдөн караш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мен кана юмин биллахи вал яумил ахир", эгерде ким акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, фалияқул хайран ау лиясмут. Эгер жакшы сөз сүйлөй турган болсо, сүйлөсүн, айтсын дейт. Ал эми жакшы сөз сүйлөй албай турган болсо, анда ал унчукпасын, тилин сактасын деп пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Ушунун негизинде алымдар айтат: инсандын ар бир сүйлөгөн сөзү бул жазылат дейт. Жада калса, паланча тамак жейм, паланча нерсе ичем, палан жака бардым, бул жака келдим деген сөздөрдүн дагы баары жазылат дейт. Жада калса, ооруп атып, деп айткан болсо, мына ошол сөзү дагы жазылып калат дейт. Пайгамбардан бир хадис келет. Бир киши эшек менен бара жатып, эшеги мүдүрүлүп кетет. Ошондо жанагы киши тайсал химар дейт. Бактысыз болгон эшек, ошо эшекти сөгүп калат ошол жерде. Ошол кезде жанагы инсандын оң жактагы соовун жазып турган периште менен сол жактагы күнөөсүн жазып турган периште талашып калат. Бул айткан сөзү соовукка жазылабы же күнөөгө жазылабы деп. Ошентип талашып калган кезде Аллах Таала аларга вахий кылып не дейт? Матарака сохибул ямини мин шайин фактубху дейт. Тасбит фи сайатин тайсал химар дейт. Аллах Таала вахий кылып, бул оң жактагы соовукка жаза турган периштеге эч нерсе калдырган жок. Буну сол жакта жазып аткан күнөө дептерине жазгыла дейт. Тайсал химар деген сөзү бул күнөө дейт. Ошол эшекти сөөп койгон үчүн дагы бул сөзүнө жооп берет, муну күнөө дептерине жазгыла деп Аллах Таала ушуну вахий кылып, аны күнөө жагына жаздырып коет дейт. Демек, урматтуу мусулман туганым, биз жаныбарларга дагы тил менен зыян бере турган болсок, бул дагы биздин күнөө дептериге жазылып калат экен. Ал эми жаныбарлардан эң алдын болуп биз адамдарга зыян бере турган болсок, өзгөчө өзүнүн ата-энесине, өзүнүн туугандарына, өзүнүн жакынкы жубайына, өзүнүн балдарына ушу сөз менен тилдеп, аларды сөгүп, каргап уруша турган болсо, бул аула болуп жазылат. Биринчилерден бери булар жазылат. Биз ошол көчөдөгү эшекти же итти сөккөнүбүз дагы жазыла турган болсо, биздин күнөө деп биздин ошол сөздөр дагы жазылат. Ошондон урматтуу мусулман туганым, биз эң биринчи эле тилибизди сакташыбыз керек. Өзүбүзгө тийиштүү болгон сөздөрдөн сакташыбыз керек. Жана ашыкча болгон сөздөрдү сүйлөөдөн биз этият болушубуз керек. İnsanın söylеген сөзі 3 түрлі болот. Биринчиси инсан сүйлөгөндө жакшылыкты сүйлөйт дагы буга соо болот. Экинчиси инсан сүйлөгөн кезде күнөөнү сүйлөйт дагы бул нерсеге жазасын алат. Ал эми үчүнчүсү бул лагу деп коет, пайдасыз сөздөр. Күнөөгө дагы эмес, жакшылыкка дагы эмес. Бул сөздөрдөн инсандын сактагандыгы абыл болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы инсан пайдасыз сөздөрдөн дагы, ашыкча сөздөрдөн дагы алдын
күнөө болгон иштерден инсан сактаныш керек. Күнөө болгон иштерден бул мисал үчүн бирөөнү каргаштык же бирөөнү уят сөздөр менен сөгүштүгү же болбосо бирөлөр менен талашып уруштугу же болбосо жалгандан тамаша айтып күлдүрүштүк бул дагы оор күнөө эсептелинет. Жалгандан тамаша айтыштык, элдерди күлдүрөм деп ар кандай сөздөрдү токуп чыгыштыгы бул дагы шариятыбызда оор күнөө эсептелинет. Же болбосо бирөөлөрдү гыйбат кылыштык, бирөөлөрдү ушакташтык бул дагы шариятыбызда оор күнөө. Bundan дагы пенде тилин сакташ керек. Жана ошондой эле бирөөлөрдү мазакташтык, бирөөлөрдүн үстүнөн күлүштүк, бирөөлөрдү шылдың кылыштык бул дагы чоң күнөө. Тилдин бир апат балелериnden бул эсептелинет. Инсан кыямат күнүндө эгерде ушул нерселерден тооба кылбай турган болсо, анда буларга күнөө жазылат. Кыямат күнү Алла Таала кааласа кечирет, кааласа буларды не азаптайт. Андан кийин дагы бул тилдин апат балелеринен, оор күнөөлөрүнөн бул не эгерде бирөө сыр айткан болсо, мына ушуну дагы элдерге жайылтып салыштыгы бул дагы оор күнөө. Же болбосо жалган сүйлөштүк бул дагы оор күнөө эсептелинет. Аллах Тааланын акысына келе турган болсок, Аллах Таала инсанга тийиштүү болбогон кээ бир иштерден тыйып койгон. Бул кайсы маселе дегенде көбүнчөсү бул тагдыр маселеси. Аллах Таала тагдырды адамдардан сыр кылып койгон. İnsanın başına taqdir келе турган болсо, Qaddarallah maşa fa'ala деп кой айтат. Аллах Таала тагдыр кылды, ошол нерсе болду дейт. Ал эми тагдырга нааразы болуп, ага ачууланып, Аллах Тааланын тагдырына каршы сөз сүйлөштүк, бул не шариятыбызда бул дагы оор күнөө эсептелинет. Же болбосо инсандын ашыкча болгон нерседе кириштеринен дагы бир нерсе, бул Аллах Тааланын затында сүйлөштүгү. Аллах Таала өзү тууралуу кабар берген, бирок анын кандай экендигин, анын сүрөтү көрүнүшү тууралуу бизге кабар берген эмес. Ал эми бул нерсеге инсандын киришиштеги бул өзүнө тийиштүү болбогон нерсеге киришүү болуп эсептелинет да, бул шариятыбызда оор күнөө болуп эсептелинет. Аллах Таала жана пайгамбар кандай кабар берген болсо, биз ошол нерсе менен гана чектелип, ошол нерсе дагы калабыз. Андан ашып кетпейбиз. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди кандай ибадаттарга буйруган болсо, бизди намазга буйруган болсо, 5 убак намазга буйруган болсо, биз ошол нерсеге таслим болуп, инкыят кылып, моюн сунуп аткарабыз. Биз Кур'ан менен талашпайбыз. Аллах Таала неге Кур'анда 5 убак намазга буйруду экен? Неге бамдат намазын 2 рекат кылды экен деп, ушинтип өзүгө тийиштүү болбогон нерселерге киришпейбиз. Жана дагы ошондой эле дагы Аллах Таала бул пайгамбарларды өзү каалаган адамдарды таңдап алган. Бул Аллах Тааланын иши, эч ким кирише албайт. Кимде ким чыгып туруп, неге пайгамбар арабтардан чыгып калды, неге бизден чыкпады деп ушинтип Кур'анга каршы, Аллах Таалага каршы ушинтип талаша турган болсо, өзүнүн акылына салып, анда бул адам өзүнө тийиштүү болбогон ишке киришкен болот дагы шариятыбызда чоң күнөөкөр болуп эсептелинет. Жада калса бул динден чыгып калганга чейин алып барат. Жана да ошондой эле дагы бул шариятта кандай бир буйрук, өкүмдөр боло турган болсо, кээ бир ибадаттар бар, буга инсандын акылы жетпейт. Аллах Таала муну хикматын баяндап берген эмес. Бул инсандын акылы жетпеген нерсеге биз Аллах Тааланы өзүнө таштайбыз дагы, ал биздин ишибиз эмес. Аллах Таала эмнеге бейиш тозок жаратып койду? Неге 3-чү орун жараткан жок деп ушинтип эме кылбайбыз. Аллах Таала неге бейишке момундарды гана киргизет дагы, момун болбогондорду, ыймансыз болгондорду тозокко таштайт. Аллах Таала неге азаптайт, неге мындай кылат деп биз Аллах Тааланын тагдырына, Аллах Тааланын кылган иштерине киришпейбиз. Аллах Таала 4 мезгилди коюп койгон болсо, кар жаудырган болсо, жамгыр жаудырган болсо, ушундай бир сел жүргүзгөн болсо, же бир жерде көчкү кылып туруп бирөөлөрдүн мал жанын жок кылган болсо, бул Аллах Тааланын тагдырынан, Аллах Тааланын хикматынан болот дагы, биз бул нерсеге киришпейбиз. Анткени Аллах Таала ар бир ишин кылган кезде адилеттүүлүк менен кылат. Аллах Таала ар бир нерсени жасаганда өзүнүн ырайы менен, өзүнүн фазилети менен Аллах Таала мына ошол ишти кылат да, Аллах Таала өзүнүн хикматтуулугу менен ар бир ишти ордуна коет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан кыскача жыйынтык Шейх Ибн Хаджар рахимахуллаху таала дагы бир оор күнөөнү бизге эскерип өттү. Бул кандай оор күнөө дегенибизде, ал-хауду фи ма ла я'ни. Киши өзүнө тийиштүү болбогон иштерге аралашып, киришип кетүүсү экен. Бул эмне дегенде, биринчи эле өзүнө тийиштүү болгон сөздөргө ачыкча сөз сүйлөп жибериштиги, өзгөчө күнөөкөр болгон сөздөрдөн сактаныштыгы.
Андан кийин дагы экинчиси бул Аллах Тааланын акысында. Аллах Таала кандай бир иштерди кылган болсо, бизге анын хикматы тууралуу кабар айтпаган болсо, биз ал нерсеге эмне кылбайбыз? Киришпейт экенбиз. Ким бул нерсеге кирише турган болсо, анда шариятыбызда бул чоң күнөөкөр болуп калат. Аллах Таала баарыбызга өзүнө туура ибадат кылганга тавфик берсин. Кыямат күнүндө баарыбызды Фирдаус а'ла бейишинде жыйнаган болсун. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.